Саламатсыздарбы? Мен Дурусбек Эринсбек уулу. Бүгүн мен сиздерге оңко коюу же болбосо банка массажын көрсөтүп берем. Банка менен массаж кылаарда эң биринчи керектүү буюмдарды даярдап алабыз, керектүү инструменттерди. Булар бизге банкалар, банкалардын размерлери жана түрлөрү болот. Бул жерде биринчи размерден баштап 5-чи размерге чейинки банкалар бар. Эң чоң банкалар 5-чи көлөмдөгү банкалар болот дагы. Чоң адамдарга, же болбосо спортсмен, денеси чоң адамдарга ушундай чоң банкаларды иштеткенибиз жакшы. Ал эми дене мүчөсү өзгөчөлөнүп бир аз кичинекейраак жаштарга мисалы кичинекей банкаларды иштетебиз. Ошондой эле мондай жезден жасалган банкалар бар. Булар жылуулукту көпкө чейин кармап, жакшы таасир берет. Кошумча керектүү нерселер, бул зажим бизге керек болот. Спирттелген кебезди биз күйгүзгөндө ушул зажимди иштетебиз. Ошондой эле бул жерде спирттелген кебез. Анда эмесе банка массажын баштадык. Банканы койгондо эң аввалы күйүп жаткан спирттелген кебезди банканын ичине киргизип, тез ылдамдыкта койгонго аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана банка жабышат дагы, вакуум болуп, ичине кожаны, терини сора алат. Тери банканын ичине 1 сантиметр, 1,5 сантиметрге чейин кириш керек. Андан сырткары банкага кирип жатканда абайлап мойнуна тийгизип албастан киргизиш керек. Эмне дегенде спирттелген кебез тийгенде банканын мойну дагы спирт болуп күйүп жаткан учурда шашып коюп алышыбыз мүмкүн дагы, терини күйгүзүп алышыбыз мүмкүн. Ошондой эле күйүп жаткан кебезди денеден 20-25 сантиметр, 30 сантиметр аралыкта кармап, денеден алыс кылышыбыз керек. Ошондой эле күйө турган ар кандай шеше, полотенце ошол нерселерден алыс кармашыбыз керек. Ал эми күйүп кетип, карарып кеткен болсо, же ага чейин деле өчүрүп, денеден алыс кылып өчүрүп, бул жактагы бөлөк банка идишке салып коебуз. Бул массаж экиге бөлүнөт. Банка коюу жана банка массажы деп айтылат. Банка коюу бул жоң гана банкаларды денеге тизип коюлат. Ал эми банка массажы деп биз банка менен денеге койгонубуздан кийин ылдыйга өйдөгө түз эле кылып сыдырып, же болбосо спираль сыяктуу кылып тегеретип, кожанын үстүнөн айландырып, массаждын түрлөрүн жасасак болот. Ошондой эле зигзаг сыяктуу кылып жасасак болот. Же болбосо кайсыл жеринде көйгөй көп болсо, мисалы остеохондроз, уюп калган, табып калган, же болбосо суу өткөн жерлери болсо, ошондой эле бул банканы арыктоо максатында дагы антиселлюлитный массаж катары колдонсо болот. Кайеринде көйгөй болгон жерлерди көбүрөөк айландырып, же болбосо зигзаг кылып, эгер спинаны жасасак, жонуна жасасак, мына кабыргаларынын изи менен ылдыйга өйдөгө жылдырып жасайбыз. Ал эми лопаткалардын үстүн болсо тегеретип жасасак болот. Кебезди күйгүзгөндө жакшы жалын болуп, көп күйүш үчүн албетте бир аз чоңураак кебез болуш керек. Андан соң спирти бир аз көбүрөөк болуш керек, бирок силккенде тамчылап же түшүп кете турганчалык көп болбош керек. Катуу кожаны, терини банка содурганда катуу соруш үчүн бизге ушундай катуу күйүп жаткан спирттелген кебез керек.
банка массажында дагы каршы көрсөтмөлөрү бар. Алар болсо денесинде ар кандай кесилген, сыйрылган, же болбосо канаган, угри, приши бар болсо коюлбайт. Дене табы көтөрүлүп, кан басымы жогору болгон учурда, ошондой эле психикалык жактан жабыркап ооругандарга коюлбайт. Бардык башка массаждарда эле каршы көрсөтмөлөрү окшош. Лопаткалардын үстүнө арык адамдарга коюлбайт. Кабыргалардын үстүнө арык адамдар үстүнө коюлбайт. Ошондой эле мына далы жакка өтө чекесине коюлбайт. Ал эми башка жерлерине койсо боло берет. Бул банка массажы жонунун аркасынан башка колдоруна, буттарына, башка жерлерге дагы койсо болот. Дагы кайсы жерлерге болбойт. Булар чыканагынын ички тарабы, тизенин ички тарабы, сөөктүү жерлер, ошондой эле колтук, анан чач чыккан жерлерге коюлбайт. Банкаларды биз денеге тегиз тизип, банкаларды коюп алганыбыздан кийин 10-15 мүнөткө чейин пациенттин жатып туруусун суранабыз. Бул массажды ар күнү алганга болбойт. Бир жумада 2 же 3 жолу, же болсо күн алса жакшы. Ошондой эле бир курс бул 3 күн, 5 күн же 7 жолу алса жакшы. Ал эми буну кайсыл учурларда жакшы? Буну көбүнчө кыймыл аз болуп, кан айлануусу начарлаган учурда массаж алса абдан жакшы. Андан сырткары суук өткөндө банкалар суукту сорголо турган касиетке ээ. Ошондой эле жел туруп калса, же болбосо дем алуу системасында ар кандай көйгөйлөр болсо, өпкөгө суу өтсө, ушул учурларда абдан жакшы массаж деп ушул банка массажын айтам. Ушул менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.